Каражантак айылы буга чейин Өзбекстандын курамында турган, чек ара чечилгенден кийин кыргыздар жашаган бул чакан айыл Кыргызстанга өткөн. Айылдагы мектеп биринчи жолу 12 жылдык программа менен билим ала башташат. Президентибизди тааныйсызбы? Аты ким? Бул айылдын өзгөчөлүгүн эске алып, шаар мэри Алтынбек Мырзажанов Каражантак айылындагы номер 86 мектепке барып, мугалимдерди жана окуучуларды билим күнү менен куттуктады. Ал өз сөзүндө мектеп босогосун аттап жаткан балдардын окууларына ийгилик каалады. Ошол эле учурда мугалимдердин талыкпаган эмгегинин аркасында өлкөнүн келечегинин пайдубалы болгон жаштар тарбияланып келе жатканын кошумчалады. Мен чын дилимден куттуктап кетем. Жакшы окууларда ийгиликтерге жетишкен, жакшы отличниктерди, эң мыкты окуган окуучуларды тарбиялап өстүрүүдө, ошондой эле мектептин эмгек жамаатына күчтүү оор жумуштарында чоң ийгиликтерди каалаймын. Билим берүүгө мамлекет көп көңүл бөлүп, бүгүнкү күндө жакшы иштер болуп атат. Кудай буйрса, мына сиздерге дагы эмки жылы жаңы 220 орунду жаңы мектеп курулуп беришет. Быйылкы жылга бүгүн ген планы курулуп, иш кагаздары даярдалып атат. 160 орунду балдар бакчасын да куруп беребиз.